Assalomu alaykum mekandesler, жерлештер ушул боюнча көбү жазып атат, аэропорт иштеп атабы деп. Иштеп жатат, жакшынакай эле десең, дамай дедибачы дейт. Дамай дедип атабы Шереметовачы деп ушинтип. Бардыгы эле аэропортто иштеп атат туугандар. Ошо Кыргызстандан бул жака келгенде сизден сурайт, эмнеге келдиңиз, иштегени дейт. Айтасы иштегени деп. Анан дагы башка суроолорду берип калат. Даватка чыккан белеңиз депчи. Же болбосо сиз кайсы мазхабты карманасыз дейт. Жаңы паспортто сүрөтүң сакалың болсо, же болбосо паспортто сакалың жок, бирок азыр даны момент сакал коюп алган болсоң, намаз окуйсузбу дейт. Анан даватка чыккансызбы негизи 3 күндүккө дейт да, ушундай провоцировать этип суроо берет да. Анан 5 жыл мурун 3 күндүккө бир жолу чыгып келгем десең, всё, сен террористсиң да. Дават Россия территориясында запрещен да. Сен террорист экенсиң деп 49 жылга же 99 жылга же болбосо өмүр боюга киргизип коюп атат. Вот ошондойлор, мисалы үчүн Оштон, Бишкектен ушинтип учуп келетишет го. Учуп келгенде мына Турциядан учуп келишет, Дубайдан учуп келгенде жок дегенде күнүнө жок дегенде 30 кыргыз эмеге кетет да, депорт болуп ушундай өмүр боюгачы. Ал эги 5 жыл мурун чыккан азыр данный момент намаз деле окубайт. Орозо деле кармабайт. Анан ошол 5 жыл мурунку эмесин айтат да. 3 күнгө даватка чыгып келгенин же намаз окуганын айтат да. Ошону айта калып мындай өзүн ыймандуу кылып көрсөтө калам дейт дагы, анан ошон өмүр бою чөрүмсөккө кирип калат. Кимден ким менин сөзүмдү угуп аткан болсо, туугандар, ошо намаз окуйсуң десе, Кудай өзү келсин, намаз окусаңыз да, мен окубайм, билбейм да. Орус мектепте окугам, ушу орус чагыш болуп калгам деп коесуз, болду. Чубак тааныйсызбы десем, жок, тааныбайм деп коет, билбейм аны. Анча-мынча телевизордон көрүп калчу элем, билбейм мындай деп коесуз. Вот ошондой туугандарым. Ошол аэропорт иштеп атабы, иштебей жатабы, депорт кылып атат экен го, жапырт дегендерге ушу менин голосовой сообщениямды айтып коюңуздар. Жөнөтүп коюңуздар.